Шайлоого сен барасыңбы жокпу баары бир өздөрү шайлап алышат. Менин бир добушум эмнени чечмек эле дегендер да бар. Андай эмес мекендешим. Сиздин ордуңузга бүгүн эч ким добуш бере албайт. Бүгүн сиздин добушуңуз абдан маанилүү экенин түшүнүңүз. Эгер андай болбогондо, бүгүн сиздин айылыңызга буга чейин кадам басып келбеген көпчүлүк депутаттыкка талапкерлер келбейт болчу. Сиздин көзүңүздүн карасы менен тең айланып, 5-6 оңорду чогултуп, оозуңуздан чыкканын кыламын деп ийилип турбайт болчу. Сиздин айылдагы ылай көчөлөргө шагылдар мынчалык тездикте төгүлбөйт болчу. Мини футболдук аянтчалар курулуп баштабайт болчу. Паспортуңуздун копиясын сурап жалдырап, эшигиңизди эч ким каккылап келбейт болчу. 10 жылда бир абалыңызды сурабаган айылдагы башы көрүнгөн жердешиңиз бүгүн сиздин алдыңызга жакын туугандай болуп жагалданып келбейт болчу. Күн алыс телефон чалып, ден соолугуңузду, үй бүлө мүчөлөрүңүздүн ден соолугун, кайсыл жакта жүргөнүн, биометрикадан өткөнүн өтпөгөнүн да тактабайт болчу да. Демек, бүгүн сиздин мындайча айтканда күнүңүз тууду. Бүгүн сиз өтө маанилүү, өтө керектүү адамга айландыңыз.